Менин YouTube каналымдын катталуучулары, Аллах Тааланын кудурети дагы да, негизи Аллахтын кудурети өтө чоң. Бардыгыбыз аны билсек дагы кээде билмексен болобуз. Кудай тобо деп коюп эле кайра эле баягы адат, намаз окубаган, тобо кылбаган адат. Мынакей кечегиде тажиктер өрттөгөн үйдөн Курандын сырты күйгөн менен ичиндеги бир дагы аяты күйгөн эмес. Бир да тамгасы күйгөн эмес. Аллах Таалам шунчалык мужизаларын, өзүнүн кудуретин ушундай көрсөтүп атат. Биз дагы да тобого жанбай атабыз. Келиңиздер тобо кылайлы. Жалгыз Аллага таяналы, жалгыз Аллахтан сурайлы. Аллахтын казынасынан келет ырыскынын бардыгы. Аллахтын каалоосу менен болот бардык нерсе. Бул Баткендеги согуш дагы Аллахтын каалоосу менен. Бул бирок биз үчүн согуш деген менен мунун артында иншалла Кыргызстанга чоң жакшылык келет деген ишенимдемин. Себеби Аллах Таала бул сыноону жөндөн жөн берген жок бизге. Аллах Таалам ушундай кудуреттүү зат. Караңыздар, ар бир аятын, ар бир бетин күйгүзгөн эмес. Жабышкан дагы эмес. Бири-бирине жабышкан эмес. Көрүп атасыздарбы? Кадимкидей барактап жатат. Жабышкан дагы эмес. Келиңиздер, каякта Европанын окуусун окуп келген коуч-моучтардын сөзүнө кирбей, Субхан Аллах Тааланы бизге айткан 5 парзын аткарайлы, алардын бири намазды аткарайлы сөзсүз түрдө. Бизге парз болгондон кийин бул сөзсүз түрдө аткарууга милдеттүү нерсе. Келиңиздер, тобо кыла электер, тобо кылайлы. Аллах Таала ушундай тобо кылгандарды жакшы көрөт. Кечиримдүү зат, Аллахтан гана кечирим сурайлы, пенделерге кечиримдүү болойлу, бардык бизди капа кылган пенделерди кечирейли. Аллахтын ушундай кудуретин көрүп туруп тобо кылышыбыз керек. Ошол тобо кыла экен пендем деп бизге кудуретин көрсөтүп жатат. Келиңиздер, ыйманыбызды бекемдеп 5 убак намазга жыгылайлы.